Реформанын артында Кыргызстандын билим берүү системасы жыйынтык береби же талкаланабы? Бул суроонун айланасында катардагы жарандардан баштап президентке чейин баш катырып катуу ойлонууда. Кылым карыта түптөлгөн 10 жылдык окутууну чанып, быйылкы окуу жылынан баштап 12 жылдык билим берүү системасына өтүү башталды. Бул реформа коомчулукта чоң талкууларды жаратып, оң жана терс пикирлер айтылууда. Реформаны сындагандардын негизги жүйөлөрү мектептерде окуучулар ашыкча толуп кетиши, окуу китептеринин жана мугалимдердин жетишсиздиги болууда. Бул маселе парламентте да кайра-кайра көтөрүлүп, депутаттар бир класста 40-50 окуучу окууга мажбур болуп жатканын айтса, мурдагы экс-министр Каныбек Осмоналиев реформаны пилоттук режимде же бардык шарттар толук даяр болгондо гана ишке ашыруу керектигин белгилейт. Ал эми президент Садыр Жапаров бул көйгөйлөр 12 жылдык системага өтүү менен түздөн-түз байланыштуу эмес дейт. Мамлекет башчы реформаны колдоого чакырып, артка кайтууга жол жок экенин эскертти. Кыргызстандын аймактарында, өзгөчө Бишкек шаарында мектептердин жетишсиздиги курч бойдон калууда. Бул көйгөйлөрдү чечүү максатында Бишкек мэриясы президенттин тапшырмасы менен жаңы ыкмаларды колдонууга киришти. Билим берүүдөгү ушул жана башка курч маселелер кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Bir класста 60 бала араң эле батып окушат. Турда 3 сменмен окуп жатабыз. Эми крайний ким болуп калды? Биз артка кайрыла албайбыз. 500-тун тегерегиндеги мугалимдер жетишсиз болуп атат. 12 жылдык өтүү процессине жардам беришибиз керек деп эсептейм. 12 жылдык окутуу системасынын айланасында ар түрдүү пикирлердин айтылышы тыйыла элек. Бул апта ичинде да негизги темалардын бирине айланып, коомдук талкууга түшкөн билим берүү багыты президент Садыр Жапаровдун да көңүлүн бурду. Бул күндөрү эл арасында агартуу министрлигинин бул реформага толук даярдыгы жоктугун айтып, негизги көйгөйлөрдү белгилеп жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов да бул маселени парламентте көтөрүп, класстардын 40-50 окуучуга толуп, окуу китептеринин жана мугалимдердин жетишсиздиги бар экенин айтты. Китеп жок. Биз мамлекеттик монополияны кылып, учкунга бердик, бирок алар жетишпей жатат. Китеп дагы эле жок. Мейли китеп десең, хотя бы выход тапсаң болот да. Мугалим жок болот да. Мугалим кээ мектептерде таптакыр эле жок. Bir класста 60 бала араң эле батып окушат. 60. Окутуунун бул системасына өтүү бир нече жылдан бери айтылып келгени менен акыркы 2 жылда катуу киришип ишке ашырылды. Кыргызстанда демографиялык өсүү жогорулап, балдардын саны өстү. Ага жараша мектептердин жетишсиздиги жана башка көйгөйлөр жаралды. Айрым серепчилердин пикиринде агартуу министрлиги бул кырдаалды эске алып, 12 жылдык системага пилоттук режимде же толук шарттар даяр болгондо гана өтсө болмок. Мындай абдан аплом менен өтүп алышты. Азыр эмне болуп атат эми? Мынакей. Ошол Ош, Бишкек, ири шаарларга бир 5-6 мектептерден өтүп ана баштаса болот эле да. Азыр эмне болду? Азыр же мугалим жетишпейт, же китеп жетишпейт. Натыйжада президенттин эң сонун аракетин мындай бир кичине шек келтирип атышат да. Шек келтирип атышат. Биздин кээ бир ири чиновниктер дагы убагында айтышкан, ай шашпагыла, бул мындай нерсе туура келбейт экен. Эми крайний ким болуп калды? Ата-эне менен окуучу болуп калды да. Ата-эне менен окуучу болуп калды. Эми азыр кече жакында бир 2 жума мурун агартуу министринин орун басары айтып атат, мен абдан ыза болдум ал кишинин сөзүн угуп алып. Эми чыдап туруп алайын, 1-январдан баштап китептерди беребиз. Эленайын. Ага чейин окуу жылдын жарым бүтүп калат да. Ал арада Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаменти борбордогу мектептерде 500гө жакын мугалимдин орду бош турганын маалымдады. Бирок бул жылда эле кайталануучу көрүнүш экенин, себеби жайкы каникулдан кийин айрым мугалимдер жумуш ордун которуп, кээ бирлери кетип калаарын билдиришти. 500-тун тегерегиндеги мугалимдер жетишсиз болуп атат. Бул боюнча алгылыктуу иш алып барылып атат. Көбүнчөсүн математика, бул так илимдер боюнча жана STEM предмет деп айтып атпайсызбы, ошол математика, физика, химия ушул сабактар боюнча мугалимдер жетишсиз болуп атат. Кадр маселеси деп муну пиар кылыштын кереги жок деп ойлойм да, себеби жашоо шарты, ден соолугунун шартына байланыштуу жумуштан бошогондор болот. Эми окуу жыл бүткөндөн кийин көбүнчөсүн баягы каникул учурунда анан окуу жыл жаңы
жаңы окуу жыл башталган учурда баягы ушундай эме болуп турат да, баягы биз движение деп коебуз, келип кетүүлөр болуп турат. Мен айтып өтпөдүмбү, 10 миңден ашуун мугалим иш алып барат деп, жанагы 500-тün тегерегинде мугалим бул 5% да. Билим берүү реформасына карата айтылып жаткан сын пикирлерден улам мамлекет башчысы Садыр Жапаров да үн катты. Ал 12 жылдык билим берүүгө өтүү Кыргызстандын келечеги үчүн зарыл кадам экенин баса белгиледи. Президенттин айтымында мектептердеги окуучулардын көптүгү, мугалимдердин жана окуу китептеринин жетишсиздиги 12 жылдык системага өтүү менен түздөн-түз байланыштуу эмес. Бул көйгөйлөр буга чейин эле болуп келген жана ички миграция менен демографиялык өсүш аларды курчутуп жатат. Бул көйгөй 12 жылдык окууга өтүү менен байланыштуу деген туура эмес. Мындай маселе 12 жылдык билим берүүгө чейин эле болуп келген. Мурунку жылдары 140-150 миң бала мектепке кабыл алынса, быйыл 1-2 класстарга 227 миң бала кабыл алынды. Бул 2 эсе өсүш. 2025 жылы республика боюнча 119 билим берүү объектиси бүткөрүлдү. Алардын ичинен 68 мектеп жана 27 балабакча курулду. Ошондо дагы Бишкек шаарында мектептер тартыш. Ошондой эле 20 мектепте жана 4 балабакчада капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Президент коомчулукту реформаны колдоого чакырды. Билим берүү системасын өзгөртүүдө артка жол жок экенин баса белгиледи. Анын айтымында бул реформа ар бир балага сапаттуу жана заманбап билим берүүнү максат кылган замандын талабы. Ачык болуш керек да. Ошол бүт кемчиликтер, бүгүнкү күндө кыйынчылыктарды жашырбай, мен оюмча, ортого салып, коомчулук түшүнөт. Анткени ар бир ошол жерде бизде жашаган шаардыктар болобу же республикада боюнча жарандардын балдары мектепте окуйт, бала бакчага барат да. Ошону ортого салып, чогуу бир муштумдай болуп чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Анткени билим, бүгүнкү билим бул эртеңки келечек. Мен оюмча, бул президентибиз Урмат Садырович абдан жакшы белгилеп кетти, абдан жакшы коомчулукта мындай кайрылуу жасады. Биз баарыбыз, мен оюмча, мындай чыдап, жада калса ушундай колдоо көрсөтүп, ошол азыркы ошол 12 жылдык өтүү процессине жардам беришибиз керек деп эсептейм. Айтылып жаткан катуу сындарга карабай, агартуу министрлиги 12 жылдык реформаны ишке ашырууга далалат жасап жатат. Бул апта ичинде Кыргызстан боюнча так илимдер жана англис тили мугалимдерине 26.500 алтын казык ноутбуктары таратылып бүттү. Анын ичинде окуй турган китебинен баштап сабактардын иштелмелери, методикалык колдонмолордун баары кирген. Мындан ары баягы кызыл журналды көтөрбөйт, бүтүндө ошол электрондук күндөлүктө ошол жерде бүтүндөй системалаштырды. Бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы, биз бүтүндөй туташ санариптик чөйрөгө дүйнө өттү. Биз артка кайрыла албайбыз. Бирок ошол санариптик көндүмдөрдү, жасалма интеллектилерди пайдалануу менен мугалимдердин билим алуу кызматынын сапатын жогорулатууга багытталган эң жасалма мындай акылды пайдалануу менен жардамчысы катары өзүнүн ишин көрсөтүп атат. Отчетторду, пландарыбыздын баардыгын, ушул мугалимдер менен иштей турган методикалык жардамдардын баардыгын биз мурун өз колдорубуз менен жасасак, азыркы учурда бул биздин бул ноутта баардыгы камтылган болуп эсептелип жатат. Демек, биз үчүн абдан жеңил болот деген ишеничтебиз. Ошондой эле Бишкектеги мектеп тартыштыгынан улам мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан жаңы салынган көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабаты мектеп катары уюштурулду. Эми номер 40 жалпы билим берүү орто мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары Маликов көчөсүндөгү уюштурулган мектепте билим ала башташат. Жакын аралыкта бул жер керектүү техника, эмеректер менен жабдылып, сапаттуу билим берүү үчүн зарыл болгон баардык шарттар түзүлөт. Анда дал ушул үйлөрдө жашаган балдар окушат. 5 корпусту мына бизге үйлөрдүн астындагы корпусталарды берди. Биз ошол бир жуманын ичинде деп бизге бир көчө мэр келип айтып кетти. Бир жуманын ичинде окуу жабдыктары келет. Окуу жабдыктар келсе, класстарга даярдап, ушул үйдөгү жашаган үйлөрдүн балдарын кабыл алганга даярдап жатабыз. Андан тышкары бизди жана бөлүп өтүлгөн тайпа менен бөлүнгөн класстарда баарын ушу жерге бул жер ыңгайлуу болуп атат. Тайпаларга бөлүп окутканга бизге аябай жакшы болмок. Мектебибизге да жакын болуп атат, жакын эле жерде. Анан буюрса бул жер менен биз бир топ балдарды 2 сменге өтүп, анан 400 бала кабыл алганга биз эмебиз бар.
Сыйымдуулугу 1020 балага ылайыкташкан номер 40 билим берүү мекемесинде учурда 2530 окуучу билим алат. Бул аймакка жакын башка билим уясы жок болгондуктан аталган мектепке быйылкы окуу жылында мамлекеттик ипотекалык үйдө жашаган 270 бала да кабыл алынган. Андан сырткары жакында дагы МИК курган турактын кошумча корпустарын тапшыруу алдында турат. Мындан улам мектепке муктаждык жаралып, ушундай чечим чыгарылган. 2025-26 окуу жылына быйыл бизде 67 класс комплектелип 2530 окуучу окуп жатат азыркы учурда. Азыркы класстарда бизде 40-тан 45-ке чейин 46 окууга чейин окуп жатышат. Учурда 3 смена окуп жатабыз. Бишкек мэриясына мындай тапшырма мамлекет башчы тарабынан берилген. Ажо бош турган имараттарды окуу пункттарына багыттап, жаңы мектептер салынганча убактылуу ушундай жагдайдан чыгып турууну буйрган. Жаңы мектептерди куруп, келечектеги курулуш инвестицияларын биринчи кезекте Бишкекке багыттайбыз. Иштеп жаткан мектептерди кеңейтип жана оңдоп жатабыз. Убактылуу кошумча класстар балабакчаларда ачылууда. Мисалы Маликов көчөсүндөгү мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган турак үйлөр жактагы мектепте окуучулар өтө көп болгондуктан, ошол жерге жаңы мектеп салынганча 700 орундуу класстар МИКтин үйлөрүнүн биринчи кабатына убактылуу уюштурулду. Мэрия менен биргеликте бош турган имараттарды окуу пункттарына багыттагыла деп тапшырма берди. Ата-энелерге мектепти жашаган жерине жараша тандоону сунуштагыла деп жатам. Окуу деңгээли бардык мектептерде теңделип калды. Баланы шаардын бир четинен экинчи четине ташуунун кереги жок. Жыл сайын эле жаңы окуу жылынын башталышы менен өлкөдө социалдык мекемелердин, анын ичинен мектептердин жетишсиздиги маселеси да көтөрүлөт. Мындай көйгөй өзгөчө Борбор калаада курч. Бишкекте ички жана тышкы миграциянын агымы күч болгондуктан, калаанын айрым мектептеринде бир класста 40-50дөн окуучу билим алууга мажбур. Акыркы 4 жылдын ичинде Борбор калаада 9 жаңы мектеп салынган. 2025-26 окуу жылына карата Бишкек шаарында бир жаңы мектеп жана бир кошумча корпус курулду. Белгилей кетчү нерсе, акыркы 3 жылдын ичинде мэрия тарабынан 9 жаңы мектеп жана 15 кошумча корпус курулуп, ушундай курулуш иштери жүргүзүлүп жаткан. Бишкек шаары борбор болгондуктан ички миграциянын толкуну бизге абдан мындай таасирин берип атат. Белгилиси, Кыргызстанда 2394 мектеп бар. Алардын 2170 мамлекеттик, 224 менчик. Ал эми 2025-жылы республика боюнча 119 билим берүү объектиси бүткөрүлүп, алардын ичинен 68 мектеп жана 27 балабакча пайдаланууга берилген. Ошондой эле 20 мектепте жана 4 балабакчада капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Бирок ага карабай билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги курч бойдон калууда. Жалпысынан 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Өлкө боюнча 93 миңден ашык мугалим эмгектенсе, алардын 87 миңден көбү мамлекеттик мектептерде иштейт. Урзада Сыдыкова, Кудайкалуу Сомуралиев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.